Мугалим дүйнөдөгү эң ардактуу кесип. Мугалим деген сөздү укканда ар бир адамда ыраазычылык, сый урмат сезимдери жаралат эмеспи? Октябрь айы менен кошо келген мугалимдер майрамына карата 37 жылдык тажрыйбасы бар билим берүүнүн отличники Майрам Жунусакунова эже менен баарлаштык. Биз мугалимдер, айрыкча башталгыч класстын мугалимдери, ошо окуучулардын кичинекей бөбөктөрдүн ошо турмушка болгон көз карашына туура багыт берүүгө, жол көрсөтүүгө дайыма далилат кылабыз. Ошо биз кандай багыт берсек, ошо кичинекей балдар ошол багыт менен баштап кетет. Ошол себептен мен көбүнчө ушул балдардын окуу көндүмүн өнүктүрүүгө көбүрөөк көңүл бурам. Бул жөн эле окубастан түшүнүп окуусуна көбүрөөк көңүл бурам. Анткени ар бир нерсени түшүнүп окуса, түшүнүп иштесе, ал жакшы жол менен кетет. Эгер түшүнбөй эле окуп кете берсе, анда түшүнүүгө көп жакшы болбой калат деген ойдо мен көбүнчө ушу түшүнүп окууга көбүрөөк көңүл бурам. Майрам Токоновна өзгөчө эжеке, бизге жакшы сабактарды берет. Эң жакшы мыкты эжекелерден дейбиз. Жана классыбызда жакшы сабактарды өтөт. Мен тандай албайм, ар бир сабактары жакшы айтып, жакшы түшүндүрүп берет. Ошо Майрам Токоновнадай болсок дейбиз. Мен келечекте мугалим болгум келет, анткени балдарды окуткан жакшы көрөм. Биринчи билим пайдубалыбызды баарыбыз мектептен баштайбыз. Аны мугалим курары бышык. Класс жетекчи бул окуучулардын экинчи энеси, мугалим экинчи энеси деп коет го. Биз үйүндө апасы кандай мамиле кылып, кандай тарбия көрсөтүп атса, биз мектепте деле андан кем эмес тарбия көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ушул окуучунун таза келиши, таза жүрүүсү, өзүн тыккан алып жүрүүсү, адептүү болушу баардык жагына көңүл бурабыз. Ошон үчүн биз класстык сааттарда адептүүлүккө карата жана жол коопсуздугуна карата ар түрдүү класстык сааттарды ушу балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша өтүп келебиз. Мезгил өткөн сайын билим берүүдө дагы көптөгөн жаңылыктар болууда. Биз да замандан артта калбай, ар кандай конкурс, семинар, тренингтерге катышып, тажрыйбабызды тереңдетебиз дейт каарманыбыз. Жылдан жылга өзгөрүүлөр болуп келе жатат. Ошону менен эле бирге ар түрдүү проекттер менен иштейбиз. Мен глобалдык билим берүү проектисинде дагы катышып, көп региондорго семинар, тренинг өткөрүүгө активдүү катыштым. Бул жерде бир эле ошо өзүмдүн эле гимназия мектебимде эмес, башка областтардагы, башка региондордо мектептерде дагы окутуп жаткан мугалимдер менен иш тажрыйба алмаштым десем болот. Болгон ошо жаңылыкмаларды үйрөтүү менен бирге алардын да иш тажрыйбасынын ар түрдүү өтүлүп жатканын көрүп келдим. Окуучулар канчалык шоктонбосун, кемчилик кетирбесин, мугалимдер баарын кечиришет эмеспи. Сыртынан урушканы менен алар окуучуларга ар дайым жакшылыкты гана каалашат. Андыктан баардык мугалимдер урмат, сыйга, алкышка татыктуу. Бул жерде иштеп аткандын баары өзүнүн жумушун сүйгөн фанат мугалимдер деп айткым келет да. Себеби өзүнүн кесибин сүйбөсө, бир аз кыйынчылык болгондо эле кетип калышмак болуш керек. Анан мен айтат элем, бул жерде өзүнүн кесибин сүйгөн гана мугалимдер иштеп жатат. Мугалимдик кесип бул мен айтат элем, бул мугалим үчүн мөмөлүү дарак деп айтат. Анткени ошо мугалимден баардык нерсе таралып атпайбы? Баардыгы ошо мугалимден билим алып атышат. Эң биринчи чыгармачыл адамбы, жазуучубу, президентти, баары ошо мугалимден билим алып атат. Анан ошо билимин анан өзүнүн деңгээлине жараша өстүрүп кетип атышат. Бул жерде мугалимдин эмгеги аябай күч. Мен ушу мугалимдер күнү менен баардык республикабыздын мугалимдерин куттуктагым келет. Баардык мугалимдердин иштери ийгиликтүү болсун, ушу түйшүктүү кесибинин үзүрүн көрүп, бактылуу, бакубат турмушта жашап, жергебизде тынчтык болуп, ушу мугалимдердин зоболосу көтөрүлсүн деп айтат элем. Мугалим эжеке, май мугалим, алайын өзүңүздөн эң билим. Айнура Усубалиева, Жыргал Суранчу уулу Айсырга Кадырова, Кутман таң программасы. Эжеке